Кыргызстанда бут кийим өндүргөн жаңы фабрика ишке кирди. Бул тууралуу инвестиция жана өнүктүрүү агенттигинен кабарлады. Маалым болгондой, бут кийим ишканасы Хэйлунцзян ЖЧКсынын буга чейинки долбоорунун каражатына ачылган. Аталган ишкана буга чейин курулуш колкаптары менен жогорку сапаттагы илмектерди чыгарчу. Өндүрүш 2019-жылы иштеп баштап, инвестициянын жалпы көлөмү 2 миллиард долларды түзгөн. Өлкөдө бут кийим чыгарган мындай өндүрүштүн аналогу жок. Анда чыгарылган продукциянын көбү экспортко кетет. Маселен, 40% Казакстанга жөнөтүлүп, жылына ишканада 600 000 жуп бут кийим өндүрүлөт деп айтылат маалыматта. Компания алдыда спорттук бут кийимдерди чыгарууну да пландап жатканы кошумчаланды. Албетте, Кыргызстанда мындай завод-фабрикалардын ачылышы биринчиден жумуш орундарын түзсө, экинчиден экономикабызга дагы чоң пайда алып келет.